Сүйүнчү кабар, биз орунун туу чокусуна жетиптирбиз. Президенттин кайрылуусу эмнеге өчүрүлгөнү айтылды. Согуштагыдай эле өлкөбүздө адамдар вирустан кырылууда. Күнөө кимде? Президенттин кайрылуусу эмнеге өчүрүлгөнү айтылды. Жээнбековдун видео билдирүүсүн алып салууга аргасыз болгонун түшүндүрдү. Видеодо көптөгөн чагымчыл пикирлер, анын ичинде аймактык араздашууну козутуу, адамдын ар-намысын жана кадыр-баркын кемсинтүү максатын көздөгөн комментарийлер калтырылып, көпчүлүгү жасалма, фейк аккаунттардын атынан жазылгандыктан аны жок кылып, кайрадан комментарий калтыруу функциясы жок жүктөө чечими кабыл алынды деп билдирди басма сөз кызматы. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга президент кол коёбу? Жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова сунуш кылган маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору президенттин кол коюусуна киргизилди. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү маалымат каражаттарына билдирди. Мамлекет башчы мыйзамга 1 айдын ичинде кол коюуга же вето коюуга укуктуу. Эске салсак, аталган мыйзам долбоору коомчулуктун каршылыгына карабай, жогорку кеңешинин депутаттары тарабынан 26 июнда 3-чү окуудан кабыл алган. Согуштагыдай эле өлкөбүздө адамдар вирустан кырылууда. Күнөө кимде? Кыргызстанда бир сутка ичинде коронавирустан 6, пневмониядан 40 бейтап каза тапты. Бул эки башка айтылып жаткан дарт бир эле. Мисалы, сутка ичинде коронавирус 511 адамдан катталган. Биздин саламаттык сактоо министрлиги элдин башын айландырып, түрдүү диагноз коюу менен пневмония болгондорду буга чейин ооруканаларга кабыл албай келгенин кайда жашырабыз. Качан гана бейтаптар өлө баштаганда эстерине келишкен. Учурда Кыргызстанда согуштагыдай эле адамдар вирустан өлүшүп, жарадар болгондор барган сайын арбыды. Аткаруу кызматындагылар жоопкерчиликти алуудан качып атышканы кандай? COVID-19 кайсы ооруканада адам өлүмү көп катталды? Кыргызстанда коронавирус инфекциясынан жалпы 122 адам көз жумду. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, акыркы сутка ичинде дагы 6 бейтап каза болду. Кыргыз-Түрк достук ооруканасында 90 жаштагы эркек адам, Жайыл аймактык ооруканасында 2 жаран, 70-69 жаштагы 2 аял киши, Жалал Абад облустук ооруканасында 2 жаран, 49-63 жаштагы эркек адам, Нарын облустук ооруканасында 61 жаштагы аял киши. Статистикага ылайык, акыркы айда 10 июндан 10 июлга чейин каза болгондордун саны өскөн. Ал эми рекордтук учурлар катталган мезгил июль айынын башына туура келет. 3 июлда 10 адам, 5 июлда 10 адам, 8 июлда 13 адам. Финпол керектүү дарыларды Казакстанга алып бараткандарды кармады. Вируска каршы колдонулчу медициналык препараттарды Кыргызстандан чыгарып кетүүгө аракет кылгандар аныкталды. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Аталган органдын Жайыл жана Чүй райондук бөлүмдөрүнүн кызматкерлери УКМК жана Чек ара кызматы менен биргеликте дары-дармектерди мыйзамсыз чыгарып кетүүгө каршы иш-чара өткөргөн. Анын алкагында Чалдабар өткөрмө бекетинен Казакстандын жараны башкарып бара жаткан Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү автоунаа токтотулган. Жүк ташуучу унааны текшергенде алма салынган коробкалардын астынан вируска каршы колдонулуучу эофилин дарысынан 520 таңгак жана Levamax препаратынан 460 жаңгак табылган. Анын тиешелүү документтери жок болуп чыкты деп айтылат маалыматта. Мындан улам товар ташып бара жаткан автоунаа айып короого киргизилген. Бул факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш ачылды. Финпол ушул сыяктуу мыйзам бузуу фактыларына күбө болгондордун аймактык жетекчилерге кайрылышын өтүнүп, телефон номерлерин берди. Ырыс Жоомартова. Сүйүнчү кабар, биз орунун туу чокусуна жетиптирбиз. Бул тууралуу белгилүү актриса Ырыс Жоомартова өзүнүн жеке Instagram баракчасында жазып чыкты. Сүйүнүчтүү кабар уктум, биз орунун туу чокусуна, чегине жетиптирбиз. Эми азайгандын, айыккандын үстүндө болот экенбиз. Жаратканым колдоп, кыргызымдан ушул оору эртерээк жок болуп, мурунку жакшы жашообуз кайтып келсин деп жазды. Бишкек милициясы Асол Молдокматова боюнча билдирүү таратты. Асол Молдокматованы бычак менен коркуткандарга сотко чейинки өндүрүш иши ачылды. Бул тууралуу Назар Ньюс маалымат агенттигине Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматтык веб-сайттардын биринде Асол Молдокматовага карата жасалган кылмыш жөнүндө макала жарыялаган соң, 1-Май райондук ички иштер башкармалыгына катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 145-беренеси
Өмүргө жана саламаттыкка коркунучтуу зомбулук көрсөтүү коркунучу боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Учурда ушул соттук териштирүүнүн алкагында зарыл болгон тергөө аракеттери көрүлүүдө деп айтылат маалыматта. Эске сала кетсек, 8-июлда Добра штабынын башчысы Асөл Молдокматованы бычак менен коркутуп кетишкенин теле алып баруучунун медициналык жардамчысы Зухра Уразматова маалымдаган. Анын айтымында окуянын үйүнөн алыс эмес жерде Асөл көчөдө жалгыз басып бара жаткан учурда болгон. Капюшон кийген 2 жигит келип ага бычакты көрсөтүп, бийликти жана анын ишин сынга алса өлтүрүп кете тургандыгын айтып коркутушкан. Аталган штабдын мүчөлөрү Молдокматованын ден соолугуна жана жашоосуна тынчсызданып жатканын билдирип, укук коргоо органдарынан коомдук ишмер Асөл Молдокматованы тез арада коргоону суранышкан. Алдын ала маалыматтарга караганда, буга чейин Молдокматова өкмөттүн коронавирус боюнча алып барган ишин сындаган.